Ассаламу алейкум мекендештер. Москва жергесинде президент отелде Федерация мигрантов Россия уюмунун акыркы жыйынтыктоочу съезди болду. Ал съезге биз кыргыз жамаатыбыз менен барып толук катышып келдик. Ал съезде Федерация мигрантов Россиянын мурунку президенти Каженов Вадим Викторович ошол иштеп жаткан 7 жылдык отчетун берди. Конечно, нельзя не упомянуть дипломатов, сотрудников посольств и консульств, представителей органов исполнительной власти стран исхода трудовых мигрантов и международных чиновников. Наша совместная деятельность всегда была плодотворной. От себя лично и от всего нашего коллектива благодарим вас за многолетнее сотрудничество с нашей организацией. Ал отчетту толугу менен ошо федерациянын жумушу боюнча ал жерде ошо башка диаспоранын ролу жөнүндө жана кыргыз диаспорасынын ролу жөнүндө бир сыйра айтып кетти. Биз барып катыштык. Кудай буйрса ошол Федерация мигрантов Россиянын жалпы жааматына өзүбүздүн каалоо тилектерди айтып кеттик. Иштерине ийгилик айтып кетмекчибиз дагы эле. Бар болуштун, аман болуштун, ошол мигранттарга тийгизген пайдасын тийгизе берсин. Спасибо. Также важнейший вклад вносит наше региональное отделение, где каждый на своем уровне, по мере возможностей, решает стоящие перед нами общие задачи, несмотря на возникающие трудности. Андан тышкары ошол Каженов Вадим Викторовичке биз Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин атынан парламенттик грамотаны тапшырдык. Ошо биздин депутат мырзалардын атынан, ошо кыргыз диаспорасынын атынан мекендештерге көрсөткөн жардамы туура болсун деп ошол экинде тапшырып койдук. Кудай буйрса жакшы бир иш чара болду. Баарыңарга жакты деген терең үмүттөмүн. Көрүшкөнчө мекендештер.